Акыркы убактарда жакынкы чыгыштагы кырдаал курчуп, Иран менен Израилдин согушу эмне менен бүтөт деген суроо баарын ойлондурууда. Бирок бул согуштун артында геосаясаттан да тереңирээк, кылымдар мурун айтылган бир сыр жатышы мүмкүнбү? Иран Израилге жеңилип калса, Даджалдын келишине жол ачылабы? Анткени Даджал азыркы Ирандын Исфахан деген жеринен чыгары, жана аны Исфахандык еврейлер ээрчи тургандыгы сахих хадистерде так жана даана баяндалган. Келгиле муну чогуу талдап көрөлү. Алгач сахих хадиске көңүл буралы. Сахих Муслимде пайгамбарыбыз Мухаммаддын саллаллаху алейхи вассалам мындай деген айтылат. Даджалды Исфахандын жөөттөрүнөн еврейлеринен тайласан, чапанын кийген 70 000 киши ээрчийт. Исфахан бул Ирандын ноктосунда жайгашкан тарыхый чоң шаар. Хадисте так ушул жер жана ушул сан айтылып жатат. 70 000 еврей. Эми бүгүнкү күндүн реалдуулугуна кайталы. Азыркы тапта Исфаханда канча еврей жашайт деп ойлойсуз? Тарыхый маалыматтарга жана акыркы статистикага таянсак, бүтүндөй Исфаханда болгону 1500гө жакын гана еврей калган. Ойлонуп көрүңүз, 1500 адам кайда, 70 000 адам кайда? Ортодогу айырма асман менен жердей. Эгер хадисте айтылгандай 70 000 Исфахандык еврей Даджалды ээрчисе, демек алдыда бул аймакта абдан чоң өзгөрүүлөр болушу күтүлөт. Бул жерлер Даджалдын келишине даярдалышы үчүн эки гана жол болушу мүмкүн. Биринчи жол — Ирандын саясаты кескин өзгөрүп, Израиль менен дос болуп, еврейлер ал жака эркин көчүп бара башташы керек. Бирок азыркы эки өлкөнүн кастыгын эске алганда, бул дээрлик мүмкүн эмес нерсе. Экинчи жол — бул аймактар Исфахан согуш жолу менен басылып алынышы керек. Демек, экинчи жол алда канча реалдуу көрүнөт. Келечекте Иран согушта жеңилип, Израиль ал жерлерге өз адамдарын топтоо менен көчүрүп башташы толук ыктымал. Кезинде Палестина жергесине еврейлердин кандай миграциясы болгон болсо, Исфаханда да дал ошондой массалык көчүрүү процесси жүрүшү мүмкүн. Мунун баары эмне үчүн? Анткени алар өздөрүнүн кудайы же мессиясы деп эсептеген. Ал эми мусулмандар жана христиандар Даджал деп билген антихристти тосуп алууга алдын ала даярдык көрүшү керек. Жана ал жер негизги чогулуу чекити болуп калат. Израилдин Иранга кылып жаткан көп жылдык агрессиясы жана мыкаачылыгы келечекке коюлган чоң пландын бир бөлүгү көрүнөт. Бүгүнкү күндөгү саясий кагылышуулар жөн гана жер талаш эмес, алдыдагы чоң окуялардын пайдубалы болушу мүмкүн. Акыйкатты бир гана жаратуучу билет. Видеону бөлүшүп, каналга катталууну унутпаңыздар.